алейкум достор. Biz азыр Нью-Йорк штатындабыз. Өткөндө мен bir видео чыгардым эле. Америкада мусорга кеткен, элдер тыштаган нерселердин баары эч жака кетпейт. Кайра заводдорго барат, иштелип чыгат. Мен азыр Нью-Йорк штатына металл алып келдим. Кентукки штатынан. Ушул жерге металдын баары чогулат экенде, эритилет экенде, анан слитак болуп чыгып, машина чыгарган, ар кандай холодильник чыгарган, көп завод фабрикаларга кетет экен. Америкадан бир да металл сетал тышка чыкпайт. Кыргызстандан Кытайга шуулдап атпайбы? Американын металлдары кайра эле Америкадан иштетилип, жаңы буюмдар, машиналар, тракторлар, кызыл машкага окшогон трактор чыгат. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бул жакта жалаң калайлар экен. Бул жерде болсо жалаң машинанын тетиктери экен. Мына тоо болуп жатышат. Ушулардын баары эми эритилет экен. Калай болуп, темир болуп, алюминий болуп. Анан даяр продукция уже заводдорго кетет. Бул жакта техника иштеп атат. Бөлүштүрүп атат металлдарды. Bir техниканын кыпчыгы бар экен да, кыпчып туруп металлдарды ыргытат экен. А могул болсо магнит экен. Магнитти алып келгенде темирлер жабышып атат. Ушундай достор, мамлекетте болгон мүлктү башка чет мамлекетке таратпай, кайра иштетүүчү заводдорду ачып, кайра керектүү буюмдарды чыгарса болот экен. Бул жакта да бөлүнүптүр бардыгы.
Ошон үчүн достор, бизден кийинки муундар бизге караганда акылдуураак болуш керек. Мамлекетти өнүктүрүүгө өзлөрүнүн салымдарын кошуш керек. Анын үчүн жакшы образование алыш керек. Мен Америкага келиңиздер деп эле агитация жасайм. Америкага студенттер да келсе болот да. Студенттер ар кандай жолдомолорду алып, Америкадан окуп, билимин жогорулатып, кийин Кыргызстанга пайдасын келтирсе болот. Мына булардын баары бөлүнүп, пресстелип, зымдар менен байланып, уже даяр экен да. Эми булар заводторго кетет да, например, ушулардан американский машиналар чыгат. Ford, Chevrolet деген джиптер чыгат. Азыр мен көрсөтөм, биздин машка алып келген, сүйрөп келген трейлердин ичиндеги металлды түшүрүп атышат. Камера. Камера. Мына бул трейлердин ичи металлды түшүрүп атышат. Бул жерге трейлерди туп-түз кылып коюп бериш керек да. Трейлердин бир чети бул жакка келет, экинчи чети бул жерге келет. Анан муну көтөрүп туруп трейлердин үстүнө коет да, анан жанагындай кар ичине кирип чыга берет да. Бул жакта да мексиканец балдар иштейт экен. Ошондой достор, мына 2 күн калды. Мен азыр бул жүктү бүтсөм, жүк алып Нью-Йоркту көздөй кетем. KG Line жумушка ар дайым даяр. Анан үйгө жеткенде англис тилин үйрөнүү боюнча сонун шашпай видео тартабыз, Кудай буйрса. Жарым жылдап калганда биздин кыргыз мекендештер англисче кенен сүйлөп калышат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, каналдын катталуучулары менен биз туугандайлуу болуп калат экенбиз. Күн сайын саламдашып, баарлашып, бири-бирибизге бата тилеп, жакшынакай сөздөрдү айтып. Ошон үчүн мен сиздерден бир нерсе суранып кетет элем. Германия жергесинде биздин бир жап-жаш болгон, кой койгон, симпатичный, крутой, аты Биртайлык Нурсултан деген жаш жигитибиз бар экен. Өзүнүн жубайы менен ошол жерде окуп иштейт экен. YouTube'дан канал ачып, жакшынакай контент кылып, Германияда болгон кооз шаарларды, ошо студенттер кандай Германияга барса болот, кандай жумуштарда иштесе болот, кантип барыш керек, жашаган общежитияларын көрсөтүп, баалары кандай магазиндерде, машина чыгарган, өткөндө Porsche деген жерге барып
музейлерин көрсөтүп, бизге жакшынакай информация берип атат. Мен ошол жигит менен, Нурсултан менен 1-2 ай мурун таанышып калып, каналын көрүп, мага абдан жакты. Ошол жигитибизди колдоп, кыргыздар бири-бирибизди баскырлабай, бирөө өсүп келатса, буттан колдон алып көтөрүп турсак, кыргыз эли оңолот. Ошон үчүн ошол биздин жаш мекендешибизге поддержка кылып, колдоп, каналына жазылып коюңуздарды суранам. Абдан жакшынакай видеолорду чыгарып атат, өнүксүн, өссүн. Мен ошол видеонун астына Нурсултандын каналынын ссылкасын калтырып коем, ошону бассаңар киресиздер. Ар бир видеосу чыкканда мен каналына да катталып койгом. Мага информация келип турат, көрүп турам. Өзүмдүн комментариямды жазып турам. Экөөбүз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп атабыз. Өткөндө Нурсултандын акыркы видеосу чыкты. Ошондо дагы Алмаз Байке деп мени сыйлап, биздин каналды дагы реклама кылды. Азыр Нурсултандын каналынын катталуучулары биздин каналга кирип, өзлөрүнүн ойлорун жазып, биздин катталуучулардын санын көбөйтүп атат. Биз дагы Нурсултанды колдоп, баарыбыз каналына жазылып, лайктарды басып, ойлорубузду менен бөлүшүп турсак, Нурсултанга дем күч берип турсак, ал абдан сонун видеолорду дагы Кудай буйрса чыгарат. Нурсултан да айтып атат, эгерде YouTube каналында 1 миллион подписчик болсо, Германияга келген кыргыздардын баарын аэропорттон өзүм лично тосуп алууга даярмын деп атат. Нурсултан, салам алейкум. Аман эсен бол. Германиядагы кыргыз жарандары, мекендештерибиз аман болгула. Ишиңер алдыга жылсын, жакшылык менен эле көрүшүп туралы. Кыргыз элине аманчылык, баарыңыздарга чоң салам. Ассаламу алейкум достор. Бардыгыбыз ушу ыйык орозо айында туруп жаткан орозобуз кабыл болсун. Жана ошондой эле бүгүн 9-май улуу жеңиш күнүбүзгө 76 жыл болуптур. Ошону мен куттуктайм. Бүгүн көптөн күткөн күн дагы чыгып, Жаркынай экөөбүз Хайдельберг шаарына жөнөп баратабыз. Мына Жаркынай. Мына достор, бул Штутгарт шаарынын негизги автобекети. Азыр бул жактан биз поездга билет алып, ушул жерден Хайдельберг шаарына жөнөйбүз. Биздин поезд келди, поездга түшүп, где-то 10 мүнөттүн ичинде жылат окшойбуз. Поезддин ичинин көрүнүшү ушундай.